Мынау енгізген баяғы жаңағы кімелер компроватчылар жана башкалар тигилер булар шакал ошол эле карап турат. Бардык фактылар жана көрсөтмөлөр Камчыбек Ташиевке келип такалганда, ал айласыздан ар кандай психологиялык ыкма жана ар түрдүү манипуляцияларды колдонуу менен жоопкерчиликтен качууга аракетин жумшаган. Айтыңызчы, Макулов Нурбазы менен жеке жолугушуу, акыркы жолу качан жана кайсыл жерде болгон? Так, мен кабинетime келген, дискосын içinde fevral ayının başında olsa gerek. Fevral ayının başında bir masajı tablo Gökay'ın oldu. Ukraynadan mekemesine. Ukraynadan mekemesine benim kabinetime geldi. Kança жол жолуктуңуз? 1-2 жыл жол болса керек. Если надо, дойдем, если до суда, в суде буду отвечать. Я тоже уже начну понимать, нет уже. Мен Министерство хозяйства иштеп көрген жокмун. Шуну кетирбей, шуну кармап калайын деген ниет болуш керек да. Халкына секен боло берет. 2005 адам чыгат. Все должно быть конфиденциально. Ничего чыкпасын. Хотя шуну чыкпасын. Чыкса эле, я готов в любой момент чыгып официально выступать этим. В любой момент чыгып. Могу азыркы затишье, это обманчивое затишье. И бир кичине козголуп алса, кийин уже козголо берет. Мен аял күчүн чыксам не кыласың? Артынан дагы мен эркек чыгат. О, ата-энеге салганын көргөндө балдар уже бүттү уже. Эч ким чыга албайт. Башталган сен. Муну миң жол баштап өткүздүк го муну үчүн. Камаса 5 ой камалады, 10 камалады, 100 камалады. Элдер айтып атат, камаса 1100 камайт. 9100 кала болса деңиз. Анан баягыдай болгон 2010-догудай 2011-12-дегидей жол тосмойлор, жол ачмайлар, аякты басып алды, биякты басып алды, ызы-чуу урушталар. Анан азыр возможно болуп тура дагы болуп кетиши. Биякта уже невозможно, токтото албай каласың дечи. Вот это сегодняшнее затишье обманчивое. Имей в виду. Мынау енгизген баягы жанагы кимелер компроватчылар жана башкалар тигилер булар шакал ошол эле карап турат. Тергөө амалдарын жүргүзүлгөн учурда күбөлөрдүн өтүнүчүнүн негизинде тергөө купуялуулугун сактоо менен кылмыш иши жашыруун грифи менен тергелген. Эми соттун чечимине ылайык соттук отурумдар ачык болгонуна байланыштуу күбөлөр мамлекет тарабынан коргоого алынат.